Кымбаттуу балдар, бүгүн силер менен физкультура сабагын өтөбүз. Сабактын темасы футбол оюну, анын тарыхы жана эң биринчи жолу кайсы өлкөдөн чыккан. Сабактын максаты спорт сабагы аркылуу балдарды спортко тартуу, кызыктыруу, класстык жааматтык ынтымакка тартуу. Сабактын жүрүшү. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабактарда футбол оюну тууралуу кыскача үстүртөн айтып өткөн билесиңер. Футболдун мекени Англия мамлекети, ал 17-18 кылымдар арасында ошол кылымдарга таандык деп көрсө, футбол андан да мурда чыккан экен. Биздин заманга чейин 2 кылымда эле Кытайда чыгыптыр. Алар бул оюнду Тейчу деп аташыптыр. 2 командага бөлүнүшүп, ар бир командада 8-9дан 12-14 оюнчудан болушуп ойношкон экен. Баарынан кызыгы балдар, алар топтун ичине суу куюп алышып ойношчу экен. Азыркы топтор жел үйлөтүлүп жеңил болуп атпайбы? Андан да таң каларлык кызыгы балдар, силер мына сүрөттө көрүп тургандай, аянтчанын ортосунда торчо орнотулуптур. А торчонун ортосунда топ бата турган топтон кичине чоңураак тешикче болгон. Атаандаштар кайсы команда ошол кичинекей торчого көбүрөөк топ тээп киргизишсе, ошол команда жеңүүчү болгон экен. Каралачы балдар, канчалык тактык, шамдагайлык күч керек болгон. Кел толтурулган топ дагы жеңил болмок да. Ойлоп көргүлөчү, ичине суу куюлган топтун салмагы жана ыңгайсыздыгын. Ошентип футбол оюну акырындап дүйнөгө тарай берет. Японияда кенари деп аталат, Италияда кенсур деп аталат, кансур деп аталат. Европа, Америкага келгенде жерде ойнола баштайт. 1846 жылы Англияга келет. Англис тилинде бул фут деген бут, ал эми бал топ деп бут менен ойнолчу топ оюну деп аталат. Ошол Англиядан футбол оюнунун эрежелери жана ойнолчу аянттын оюнунун өлчөм размерлери чечилет. 1891 жылы 11 метрден тебилүүчү штрафтык эреже оюну кирет. Силер балдар, өзүңөрдүн сүйүктүү оюнуңар футбол тууралуу кенен баяндаманы уктуңар. Футболду азыр чоң кичинеси, кары жашы атүгүл кыздардын да дүйнөлүк сүйүктүү оюну болуп келатат. Футбол бул балдар жөн эле топту кубалап тепкилеп жүрүү эмес. Жогоруда айткандай, так туура жаны сонун эрежелери бар. Демек, футболду эрежесиз ойноо бул туура эмес. Анын эрежелерин үйрөнүшүбүз керек, туурабы балдар? Анда эмесе эрежелерин үйрөнүп баштайлы. Биринчи, атаандаштын дарбазасына тебилип кирген топ гол деп аталат. Атаандаштын дарбазасына тебилип кирген топ гол деп аталат. Экинчи, штрафтык сызыктан, штрафная линия деп аталат, чыккан топ аут деп аталат. Штрафтык сызыктан чыккан топ аут деп аталат. Өздүк талаадан дарбаза тараптагы сызыктан чыккан топ эгер дарбазанын ээлери тараптан тебилип чыкса, аут деп аталып, ошол дарбазачы топ бурчтан тебилет, угловой деп аталат. Угловойду билдиңерби? Ошол өздүк талаадан дарбаза тараптагы сызыктан чыккан топ эгер дарбазанын ээлери тараптан тебилип чыкса, аут деп аталат. Бирок ошол дарбазадагы топ аут, угловой деп аталат. Бурчтан тебилүү деп аталат. Төртүнчү, дарбазачыдан сырткары ошол дарбаза ээлеринин колуна байкоостон топ тийсе же кармап алса, ал ошол дарбазанын штрафтык линиясында болсо, ошол дарбазанын жанында линияда болсо, 11 метрден тебүү жазасы аткарылат. 11 метрден тебүү кандай аталат экен билдиңерби? Ошол дарбазанын ичиндеги, жана штрафтын ичинде кайсы оюнчу болбосун, ошол дарбазачы ээлер тараптан болсо, колуна тийсе, топту байкабай кармап алса, колу менен кармаганга болбойт да. 11 метрлик тебүү жазасы аткарылат экен. Бешинчи, коргоочудан озуп, каршылашынын артына өтүп, акырын жашынып кылган аракети үчүн офсайд жазасы каралат. Ошол офсайд абалында тебилген топ гол кирсе дагы эсептелбейт. Бул офсайд кандай болот экен? Коргоочудан озуп, каршылашынын артына өтүп барып, жашынып кылган аракети үчүн офсайд жазасы каралат.
ошол офсайд абалында тебилген топ гол кирсе дагы эсептелбейт. Мынакей балдар, футбол оюнунун эң негизги эрежелери. Кана эмесе балдар, эстеп калдыңарбы? Силерден жооп күтөйүн. Биринчи, гол деген эмне? Гол деген эмне? Экинчи, аут деген эмне? Аут деген эмне? Үчүнчү, угловой кандай учурда аткарылат? Угловой кандай учурда аткарылат? 11 метрлик жаза качан жана кандай абалда аткарылат? 4-чү, 11 метрлик жаза качан жана кандай абалда аткарылат? 5-чи, офсайд деген эмне? Офсайд деген эмне? Түшүндүңөрбү балдар?